Мухаммед Юсуф, Айшахан, Амина жана Мухаммед Диор Ошто төрөлгөн алгачкы 4 эм 2 май күнү Ош облустук төрөт үйүндө жарык дүйнөгө келген 4 эмдерден жаналардын апасынын бүгүнкү күндөгү абалы жакшы. Ош облусунун Кара Суу районунун Нурдар айылынын тургуну 32 жаштагы Замирахан Каримова 4 эмди жарык дүйнөгө алып келген. Кош бойлуулуктун 2 айында УЗИге түшкөндө 4 эм экендиги билинген. Bildik. Ымыркайлар 4 эм экендигин 2 ай кезинде билдик. Көпкө чейин коркуп жүрдүм. Кудайга шүгүр ушул күндөргө жеткирди. Айт күнү жарык дүйнөгө келишти. Кудайым оңунан берип кыйналбадым. Кудайга шүгүр кыйналбады. Операция жолу менен төрөлгөнүнө байланыштуу 14 күндөн бери дарыгерлердин көзөмөлүндө жана жакындары жардамдашууда. Endi 2 yaşar bo'lguncha men o'zim qarayman, Xudo xolasa. Кичинекейлер 2 жашар болгонго чейин өзүм каралашамго. Үйдөгүлөр менен биргеликте чоңойтобуз эми. Анан ушул төрөт үйүнө жетелеп келебиз. Ушул жерде төрөлгөнсүңөр деп. Ош облустук төрөт үйүндө 4 эм алгачкы жолу төрөлдү. Дарыгерлер ай күнүнө жетпей төрөлгөнү үчүн башында ымыркайлардын абалдары оор болгондугун айтышат. Алардын апасынын ден соолугу да дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болду. Ошо келгенден баштап суу келип жатты. Биз аны аябай тыкыр көзөмөлдө болуп карап, балдары байгара төрөлөрүн билип, ошонун алдын алып дексаметазон деген дарыларды берип, балдарды даярдыкка уже даярдаганыбыз суу тынбай кетип турду. Экисинде топосу башталып калып, операция жолу менен төрөткө даярдап алдык. Ошо 4 ымыркай төрөлдү. Төрөлгөндө 1 килограммдан бардыгы ашык. Эң кичинеси 1 килограмм 60, эң чоңу 1 килограмм 190 ушундай вес менен төрөлдү. Балдар биринчи төрөлгөн учурда сөзсүз түрдө абалдары оор абалда төрөлүштү. Анткени булар айына жетпей ара төрөлгөндүгүнө байланыштуу. Өпкөлөрү, бүт орган системалары жакшы өрчүбөгөн болот. Ошондуктан өпкөсүн ачуу үчүн атайын аппаратта жаткырылды балдар. Тамагын жакшы биринчи күнү сиңдирилбегени үчүн инфузионный терапия деп коебуз. Тамыр аркылуу питание кылдык, тамактандыруу жүргүзүлдү. Андан кийин энесинин сүтүн акырындап сиңирип олтуруп, мына бүгүнкү күндө уже балдары жакшы эненин сүтүн ичип калды. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов ымыркайлардын жана алардын апасынын ден соолугун сурап, сүйүнчүсү катары 100 000 сом акча тапшырды. Өмүрлөрү узун болсун, ушудан айттым, ушул ата-энеси менен болсун, чоң ата чоң эне тата-тенелери менен чогуу болгон болсун. Чогуу өссүн. Кудай буйруса, ушул келечекте Кыргызстанга кызмат кыла турган жакшынакай жигиттерден жакшынакай кыздардан өсүп жетишсин. Наристелер 1 килограмм 200 граммга чейинки салмакта төрөлгөн 4 эм Замирахандын 3-чү төрөтү. Буга чейин ал 2 уулду жарык дүйнөгө алып келген. Эми үй бүлөсү ымыркайларды даярдык менен үйүндө күтүшүүдө. 4 баланы багыш үчүн даярда Үйдө 4 баланы багыш үчүн даярдык көрдүк. Көпчүлүк болуп чоңойтуп алабыз деп турабыз. Баары жакшы болот буйруса. Шарайытлар кылыппыз, Кудай кааласа болот хаммасы. Балдарынын туулгандыгы тууралуу көйлүктөрү да тапшырылды. Өлкөдө акыркы жолу 4 эм Бишкек шаарында 2019-жылы жарыкка келген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.